Мен бұл жерде жаман іш қылып қылбай атсам, кім ба? Біреуін алдаған жоқпын, ордаған жоқпын. Мен түндері баяғында екі іштеп жүріп қызарып болып етпесін дағы. Неге? Бұл іштеп жүреді, ақша табады деген. Мен пабелеге келсем, бұл жаман іш емес, қайла іштеп. Мен түшіндіріп отырмын. Ал адамға biz o gerekli kuyovlarimizga бұл tushunmaydi deb aytpay qo'yapmiz. Naborat men o'shandan keyin bir parashok podarkaga keladi-ku, o'shani aytib boshladim. No, bozorda buncha so'm, men bunchaga oldim. Bu bozorda buncha so'm, bu shampun, men bu shampunni bozordan dele olaman. Biz yo'ldoshim qarshi bo'ladi desachi, qarshi bo'lib, misol, hozir bardығынға qarshi bo'lgan, meniki деле qarshi bo'lgan u vaqtda. Анан мен ал каршы болгон, мен фабрикте иштебей жүргөн убакта ата-энемикине барганда кадимкидей билет. Бардыгыбыз ата-энеге барабыз, бардыгыбыз да ата-энеге деп барып кетип атканда билинет. Мен өзүм жалааттан болгон үчүн Бишкекте турганчы мага 2000 эле барышыма жолго берди. Көрдүңүздөрбү? Анан мен фабрикке келип өзүм акча таап баштагандан кийин мен өзүм билем, эмне көтөрүп барам, кандай кыламын. Анан мына акыркы жолу былтыр 20 жылдыкка барганда өзүмдүн 20 жылдыгым болду. Ата-энемге каалагандай кийиндим, бир туугандарыма каалагандай бардым да. Бул күйөөмөр багат. Чынбы? Бардыгыбыздыкын багат. Же ашка кырылып калдыкпы? Кандай багат атат ошо? Колунан келишинче багат, чынбы? Жагаса алтынды, шубаны саякатта алып кеткен эмес. Аны сен өзүң курасың, ал сенин каалооң. Менин каалоом да. Мындай эме болуп калды да, эми фабрикте иштегенден кийин көп адам менен сүйлөшөбүз. Бир күндө эле 20 адамга жооп берем да. Бул мындай, бул продукция мындай, мындай катталасың, мындай заказ кетиресиң дегендей. Арасында тынмай иштеп аткандар менен сүйлөшкөндө мындай болду. Бир эже менин каалоом дейт да, жаш эле келин мен курактуу. Менин каалоом мен баламды частный садикке бериш дейт. Бала жолдошунун каалоосу эмне? Азыркы эле мамлекетке барып атканга 1000 сом төлөш. Ошондо эмне болот атат? Ал жолдошунун каалоосун кылып отура бериш керекпи? Барыңарга суроо. Сенин каалооң, сен балаңды частный садикке берип, жакшынакай окуткуң келип атат, Сенин каалооң болот атат. Жолдошуңдук эмне болот атат? Баягы эле мамлекеттикине бара берсин болот атат. Сен ошондо эмне кылышың керек? Сенин каалооң болот атабы? А биз эмне кылып атабыз? Менин каалоом, мен частный садикке бергим келип атат деп оозубузду ачып отурабызбы? Мен Дубайга саякатка чыккым келип атат дейсиң дагы, сен менин каалоом болот атат, чынбы? Мен эл жер көргүм келип атат. Биз эмне кылып атабыз? Ошону эле күйөөңдөн требовать этип атасың да. Анын каалоосу эмес ал. Ал сага аны обещать эткен эмес. Биз болсо анан күйөөм мынтти, анан каршы болду деп. Ал сенин каалооң, сенин жашооң. Ол балдардын жашоосу. Анан ошентип атат да, менин каалоом болот атат. Мен частный садикке өткөрүшүм керек. Мен тез ИП ачып, директор болуп калганда, жер акчамды алышым керек. Көрдүңүздөрбү? А эгер мейли күйөөмдүн эмеси частныйга бара берсин десе деле болобу? А биз көбүнчөсү өзүбүздүн каалообузду дагы баягы жолдошум каршы болду деп туруп таштап койтабыз да, чынбы? Эми каалоо боюнча чын жүрөктөн каалайсызбы директор болгонду? Жөн эле мындай болсом жакшы эле деп каалайсыңарбы? Чын жүрөктөн? Ошого жооп бергилечи. Мисалы үчүн, кимден азыр кандай каалооңор бар? Ошону чын жүрөктөн каалап атасыңарбы же жөн эле жүрөктүн каалоосу болуп атабы же ойдогу, ол болуп атыптыр, бул болуп атыптыр, он жетиптир, бул жетиптир, мен да алайын деген болуп атабы? Кандай болуп атат? Как-то элдер директор болуп турган, почему я не смогу деген бар. Менде ошондой ой лично. Өзүм үчүн, например, если директор болайын, кандай болайын, жашоомду, например, өзүм үчүн. Ким кандай болуп атат, кызыктыр, бирок мотивация алыш керек, конечно. Ооба, жетсе болот экен депчи, бирок өзүм үчүн. Бардык нерсе өзүм үчүн, Сизчи? Меники деле өзүм үчүн. Менин да каалоом бар. Азыр мына бир эме чоң болоюн деп турам да, мындай жакында болом да буюрса. Ал сиздин каалооңузбу директор болгон? Чын жүрөктөн каалап атасызбы ошону? Сизчи? Канча проценттесиз? Канча жаштасыз? Алтыга чыгып көрүп кайра иштеп баштадым. Ким директоруңуз, командаңыз? Не каалоо? Максатыңыз бул жерге директор болуп жашоону өзгөртүшпү же жөн эле эл көрсүн, бул көрсүн, она кошуна көрсөтөйүнбү? Конечно, жашоону өзгөртүш, балдарга жардам бериш. Биздин уже жаш истер кетип калды. Ошо балдарды көтөрүш.
Сіздікече? Мен чын жүрөктөн. Чын жүректен сіздіке? Сіздіке? Мен космика жұмысым бар болған үшін көп берілге айтам да. Берілсеңіз де болып кетесіз, а? Берілсеңіз де болып кетесіз бе? Точно білесіз бе? Көп еме қалып айтам. Сіз Геріш алып айтам. Менікі де айтып атпайым, продукцияға келген денсаулық үшін. Анан кейін эле жакшы көрүп калып эле иштегим деп атат, өзүмө иштеп атам. Өзүңүз үчүн алабыз деп элечи. Анан мен эң биринчи максатым эме? Акча эркиндигине чыгып, анан кейін эми мен деле тиги эки жакты көрсөм, Аллахым айтат го, бул дүйнөнү силер үчүн жаратканмын деп. Ошондой көргүм келип. Сіз ше, Жека? Мен жаңы жабылган иштен түшүнбөйм. Бұлар нені сүйрейді деп келдіңіз ал? Бұл не деп эле айтат бұлар? Деп эле келдіңіз. Барып көрөйүнчү барса дедіңіз. Сіз ше? Мен кызым жүрөктөн өз каалоолоруңа каршы Ошон үчүн жана мен айткандай, биз өзүбүздүн каалообузду эле бирөө күйөөбүздөн требовать этип алабыз да, ал адам вообще муну каалабайт да. Сенин каалооңду сен өзүң аракет кылышың керек дегенди жеткизе албай атам да сиздерге. Сиз чын жүрөктөн. Сиз саяхат үчүн. Эми караңыздар. Биз не кылып атабыз? Чын жүрөктөн каалап атабыз. Бирок эмне үчүн суроо болобуз силерден? Эмне үчүн ошол мен чын жүрөктөн каалап атам, тиленип атам, аракетимди кылып атам, эмнеге болбой атат деген суроо болобу? Биз эмне болуп бар? Чын жүрөктөн каалап атып, кокус болбой калсачы деген ой кетип калабы кээде? Эмне болуп атат? Ошондо эмне болуп атат? Эмне деген динде жүрөсүңөр? Сенин пендеңдин не күмөнүндөймүн деп. Не болуп атасыңар? Ишенип барат ойлоп мына 9 айлык боюңда болду. 4 айлык болгондо түшүп калсачы деген. Төрөбөй калсамчы мен ого жетпей, өлүп каламын бир бала болом деген. Биз боюбузда болгондо түшүп калсачы деген ой келеби? Ой келбейт. Эмне үчүн? Сен ишенесиң, ишенип атасың да мен аман эсен төрөп алайын, жакшы дени сак бала төрөп алайын деп тиленесиңби? А эмне директор болуп, эми 5 адамга айткан эле 6-сы жок десе, может болбой калсачы деп атабыз. Эмне болуп атат ошондо? Күмөн болуп атат, чынбы? Менде ошондой күмөн болгон эмес, ишенесиңерби? Мен мындай кылам. Мына караңыздар, менчи кечке сен үйүңүзгө келип эле мен директормун дей берсемчи, мен ушундай болгом, өзүм бир тууган иним бар, экөөбүздүн разницабыз 10 жыл. Өтө жакшы көрөм мен инимди ушунчалык мындай аябай жакшы көрөм. Бири-бирибизди сый мамиле, өзү 3 балалуу болсо деле эркелетип ушинтебиз. Москвада мен жаңы баштаганда, анан визуализация, аффирмацияда айтты да, директормун деп 500 жыл болот. Мен күндө таң аткандан баштап, мен директормун, мен адамдар ичинен айтат го. Мен андай эмес болчумун да, караңыздар. Мен директормун дей бердим да, баягы кухняда чогуу 3 комнат квартира. Кухняда бирде тамак жейбиз. Анан баягы иним баштады, каяктан баштады. Аферист бул, алдайт деп. 3-күн мен айта бердим, тынбай. Мен директормун болом. Кантип болом мен билбейм. Кудай мен директор болом дей бердим. Уже 2-чи, 3-чү, 15-20 күндөн кийин иним интип баштады, карагыла. Ооба сиз директорсуз. Болду, айтпай эле коюңуз. Кара, эмне болуп атат? Токтосоңор, ал адам уже бул директор деп, мен буну директор десем калат деп атабы? Бул адам, эки адамдын ортосунда мамиле болуп атабы? Кудай деле сен кечке сурай берсеңчи, бунун сенин тагдырыңа баласыз болот деген болсо да сен сурай берсең, сураганыңа жараша берем дейт. Биз эмне деп атабыз? 5 күн сурайсың да, 6-чы күн болбойт окшойт, болбосо болбосун деп атасыңарбы? 6-чы адамга айткандан кийин жок дегенден кийин, жок экен деп атасыңбы? Ошондо кимдин каалоосу болуп атат? Сенин каалооң болуп атабы? Кимдин каалоосу болуп атат? Сиздин каалооңуз болсо, бул жок деген болсо, эмне үчүн сиз каалооңузга жетпей калышыңар керек? Настырный болуп эле мен болом деп атам. Мен онда мындай сабактарды окуган эмесмин, мен директор болушум керек дей бердим. Иним анан кийин айтып баштады, ооба сиз директорсуз, ооба мен ишендим, сиз директорсуз. Успокойтесь деди, көрдүңөрбү? Адам баласы менен мамиле. Мен өзү боло элекмин. А Кудай деле мен директор болушум керек. Мен билбейм кантип, мен ушундай тилейм. Андан бул эме сабактарды билбей тилейм. Мен директор болушум керек. Кантип болом мен билбейм, мен бирок директор болом дейт. Көрдүңөрбү? Каяктан кантип болом? Билбейм мен бирок директор болом. Аллахым өзүгө жараша мага адамдарды өзүң бер. Мени ол жок деди, бул жок деди, ол сындырды, күйөөм каршы болду дегендер мындай.
Менин не болду? Калым директор болуш керек, мигрант жакшоонун кол жууганды токтотуш керек, жанына балдардын жанына барып отуруш керек. Менин максатым болду. Эгер күйөөм каршы болду дегенде дагы деле мигрант болуп бирөөнүн колун жууп жүрмакмын, көрдүңүздөр. Сен күйөөм мени саякатка чыгарат десең, өмүрүң өтөт, 90га чыгып өлөсүң да. Анын максаты эмес. Түшүндүңүздөрбү? Эми ошол каалооңуздарды чындап мен директор болушум керек. Не кылабыз? Жүрөктүн каалоосу деген мен болом, не кылдым? Мен Аллахка тапшырып койдум. Каяктан кылат, ким келип болот, не болот, мен билбейм. Бирок Аллахым жардам берип мен директор болом. Сен не болуп кеттиңер? Кудай болуп алдыңар да. 6-айдан айтасыңдар, жок деди. Может болбой калат. Балаңдын башкасын деле, азыр мына барып муну жыгытасың, сен муну сындырасың, сен ушундайсың, сен мындайсың деп атат. Балдарыбызга, бардыгыбызга мен мындай болот эле тогум деп атайын мен көргөм. Ора свет өчүп калды, караңгыда. Кошунага билесиз барып бериш керек да. Муну сындырбай апар. Сындырбай апар деп 3 жолу айттым эле, сындырды да. Көрдүңөрбү? Өзүм денем дагы байгындай болуп кетти. Ош неге деген сабактарды угатабыз го. Эң кичинекей балама бердим андагычы. Анан эле былжырам иле апа сындырып коюң деп. Көрдүңүздөрбү? Мен болом десем мен болом. Балаң сен көп эмесин, онун баласы бар, мындай жакшы окуйт дей берсең, жана онун баласы жакшы окуйт экен деп туруп, балабызды деле сындырып атасыңар силер. Чынбы? Өзүнчө кудай болбогула, биз кудай эмеспиз. Сен бирөөнүн жашоосун өзгөртө албайсың. Сен балаңдын керек болсо тууп чоңойтуп койдуң, милдетиң тарбия бериш. Анын тагдырын сен чече албайсың. Не? Кудайга тапшырганды. Биз эмне жүрөктүн каалоосу деген ошол. Чындап калып атасың, Аллахка тапшырып койгула. Мен директор болом, мен жашоомду өзгөртөм, мен саякатка чыгам, эл кылганды мен деле кылам. Аллахым өзүң ошол себептүү адамдарды бер. Жолуңду ач дебей эле, сурабай эле, ой жок деди, ол жок деди, бул жок деди, ал ар нерсени айтып алабыз да. Чынбы? Азыр деле мындай терең, чоңкур дем алып туруп, мындай кармап туруп чыгаргыла дагы директор болгонуңарды элестеткилечи. Мээңер ишенет бекен? Ишенбейт. Каякта мындай отурсаң, андай отурсаң ишенбейт. Көрдүңүздөрбү? Ошо өзүбүздүн ишенимибизге жараша болот. Анан жана 9 айлык балабыз боюнда болгондо кандай өзүбүздү ишенип, тилеп, суранабыз го. Анан ошол бала жаралып атат, чынбы? Эмечи, биринчичи ой жаралабы, жүрөк жаралабы? Жүрөк. Баланын ар бирибиздин ичибизде бала 3 жумалык болгондо уже жүрөк жаралат. Көрдүңүздөрбү? Жүрөк. Биз биринчи эмне? Ойдун каалоосун кылып кетип атабыз. Ой менен жүрөктүн экөөнүн каалоосу бирдей болгондо тез максатыбызга жетебиз дейбиз. Чынбы? Биз эмне кылабыз? Биз ойду эле биринчи орунга коебуз. Оюмда мынага жетсем, мына болсом, бирок балким жүрөгүм аны каалабай аткан. Мен Москвада иштеп атканда көп акча таптым. Чындап көп акча таптым, бирок менин ошентип пол жууп акча тапканымды өзүм каалабай аттым. Акча табып аттым 150 миң 200 миңге чейин. Жаңы жылда керек болсо ошол оруч мени чакырып баягындай статуя барга, мен үйдөн барганда силерге көрүнүп жүрөм. Бир жылда эң көп заказ алган деп мен кыргыз чыккам. Бир жылда эң көп заказды мен алгам. Бирок канча көп акча таап атсам дагы, менин жан дүйнөм ошентип иштеп тапканды каалабай атты, акча келе берди, кете берди. Каяка кеткенин өзүм билбейм. Азыр эмне кылып атам? Бул менин жумушум. Барам тияка, үйүмө барам, үйүмдө өзүмдүн тиричилигиң, кааласаң тууган күнгө, кааласаң тойго, кааласаң балдарыңа арасында иштейсиң. Не болот? Мен өзүм каалап атам, ошого жараша келген акча дагы берекелүү болот. Биз өзүбүз могу мээде, оюбузда каалабаган эле жумушту ким жыргап барат жумушка? Жыргап ушунда ой, таң атты азыр ишке барам деп. Сүйүнүп барасыңарбы? Менчи ыйлап кетет мен ишке. Карасаң Москвада билесиңерби? Сиңдилерим барды уктатат. Мен 5-те турат элем, кап-караңгы. Кайра жумуштан келип атканда кап-караңгыда келет. Неге? Жан дүйнө каалабай атат. Ошо менен келген, ошентип тапкан акчанын не берекеси жок болду. Же жалганбы? Жалган айттымбы? Айтып кеттиңиздерчи. Бир жерде иштейсиңерби? Иштебейсиңби эч жерде? Ким бир жерде иштейт? Акча табасызбы? Канча акча табасыз? Жыргап күлүп тойдой барасызбы? Жумушка ошондой барам, бирок акчасы азыраак. Ошол акчасы берекелүү да. Берекелүү.
Мага аябай жаткан профессияда иштейм өзүм. Ал сиздин профессияңыз. Медик. Сиздин профессияңыз көрдүңүзбү? Сиз о апаң, биздики болот го. Мен апам мындай да, апам өзү медик. 4 кызбыз, 4-өөбүз тең медик окугула. 2 жыл окупсун, бирок биздин калыбыбыз болгон жок. Мен окуп атып, мен айтып эле апа мен сизге окшоп медик болуп, неме аппараттык колума алып, аргидин давлениясын текшербейм мен. Мен ошентип эле айттым, а бул болбойт экен деп, дагы кийинкисинде мен кулагына коюп атып, медикке тапшырып дипломун жатат да. Көрдүңүздөрбү? Калы өзүбүздүкү эмес. А менин калы, мен англис тилин жакшы окучумун. Олимпиадаларга чыктым университет, мен мектепте окуганда, анан университеттен окууга тапшырышка келгенде эле апам айтты, сен англис тилин жакшы билесиң. Кытай, ошол маалда кытайлар өлө келген, Жалал-Абадта Байыр базары ачылган кытайлардын базары. Кытай тилин оку депчи, караңыздар. Апамдын максаты болду. Мен ошол окууга тапшырдым, 3 жыл окудум, контракт төлөдүм. Кийин окуга келдим. Менде кызык болбоду. Хоть мойнуман заставить этип барса дагы, күндө ой апам окушу, апам үчүн окушум керек. Чынбы? Апамдын максаты да дегендей. Азыр биз дагы мен өзүмдүн жашоомдо өтө чоң сабак. Азыр мен балдарым эчтеке дебейм. Бир күн тренировкага барып калат, бир күн футболго кетет, бир күн музыкага барат. Анан эмнеге дегенде кичинекейинен өзүнү тапсын. Чынбы? А бизде эмне кылган? Сен мага барышың керек деген. Ошону айтып жүргөнчө барганбыз. 40ка чыксак да өзүбүздүн эмне кылышыбызды, эмне каалоомду, эмне хоббиңди биле жүрөбүз ошол. Бардыгыбыз да мен тең билем, баарыңар да ошондой болсо керек. Апам оку деди, апам айтты эле, апам айтты эле. Балдарды дагы көрдүңүздөрбү, факультетке келип мен көп айтам. Акча тауып эле байып, могу бошум болуп кеткен жокмун да. Мен өзүм алган билим менен баламды тарбиялап атам. Жолдошубуз эркектерди билесиңер, эртең менен чыгып кетет, кечинде келет. Баланын тарбиясына 100% эне биз влиять этебиз. Эшек деп кеткен келгоп месилсең десек да ошондой адамды тарбиялап атабыз. Орустарды билесиңерби, мен орустардын үйүн жыйнагам да. Баласы 3 класста окуйт да, альбом алып келди. Баягыны көрсөң, эми жөн эле элчең, билбейм, о, сүрөт эмес да. Не болчуптур, мындай кылып эмнеге? Ой, у меня деп эле баягы барып коем десең, аягы жөн эле краска да. Экиле красканы мынтип ойлоп боеп койгон. Баласын ошончолук, ой, мен мой гений мальчик деп мактаган. Биз эмнедебиз? Көрөк мен ушул. Ушул атып, бул не бул? Эшек. Жаман бул. Жаман айтсам айтпа. Баягы ошентип орустардын балдарычы караңыздар, кичинекейинен мактап баягысын өздөрүнүн балдарын өздөрү көтөрүп атат. Биз эмне кылабыз? Өсүп келаткан бала бир деп. Эки алып келген болсо вообще бир күн сүйлөбөй коет. Мен ошондой эле, азыр эки алсачы кайра унутуп калдым. Бүгүн эки алат, мен окуп жүргөндө мынтип деп. Бүгүн эки алдым, эртең жакшы окуп барып экини жоёбот деп. А мурданчы эки алган болсо, а болду, бурчка турат биздин үчүн. Мен ошентип чоң болгом. Эки алып келген 4 кыз элек бири-бирибизди айтып коебуз, апа, мынау линейкага чыкты эки алып дейт эле. Сиңдилер. Өлдү анан үйгө жеткичи баягы сиңдилер. Анан кийин айтпайбы, анан бир бөлө болуп, мен урушуп кетсең, баягында айтам. Мен ушундай чыгып 4 кызбыз. Мен 85, 86, 89 ушундай катар-катар. Мектепте ким эмне кылып койсо айтып барат. Көрдүңүздөр, ошондой бул эки алуу деген бир бала деп чоң. Адам баласы деген эки алат, кайра турат, жыгылат, кайра турат дегенди бизде амалда үйрөтпөдү да. Азыр биз балдарыбызга мисалы үчүн ошону мен деле фабрикке келип, адам акыл өскөндө, эмнеси өсөт, акылың өскөндө, аң сезимиң өсөт, билимиң өсөт, ошого жараша чөнтөктөгү акча өсөт. Азыр айлык бир жакшы статуска жетпей атсаңар, значит, менин билимим жетпей атат деп эле билгиле. Саткандын ким уялат? Мен вообще уялбайм. Уялбайсың? Алдын ала сатып бересиң. Ким?